Саламатсыздарбы, бул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Доллардын курсу бүгүн 84 сомдон ашты. Ушуну менен 2 күн ичинде АКШнын акчасы 2 сомго кымбаттады. Улуттук банк доллардын курсунун жогорулап жатышына суроо талап күчөгөнү, чейки заттын кымбатташы коронавируска байланыштуу айрым өлкөлөр чектөө киргизгени себеп болууда дейт. Манас аэропортунун жанындагы авиабазада ачылган Семетей госпиталы кийинки аптада толук даяр болуп, коронавирус жуктуруп алган бейтаптарды кабыл ала баштайт. Госпиталда лаборатория да бар. Реанимация бөлүмүндө 35, дарылоо бөлүмүндө 250 орун даярдалган. 4-ноябрда медициналык жабдык жана техника орнотула баштайт. Өлкөдө март айында катталган коронавирус илдетине 60 миңге жакын адам чалдыккан. Алардын 51 миңден ашууну айыгып кетти. 1155 каза болду. Оору жуктургандардын 3,5 миңдейи медицина кызматкерлери. Өткөн аптада Бишкек шаарында жапырт электр энергиясы өчүп, жылуулук электр борборун ак буу каптаган. Мунун себебин мекемелер бири-бирине топ кылып аткан үчүн УКМК териштирмей болуп атат. Бүгүн вице-премьер Равшан Сабиров жепке дагы барып жыйын өткөрдү. Электр станциялары ишканасынын директору Жолдошбек Ачекеевдин айтымында кырсыктын өнүгүүсүн борбордук автоматтык коргоо жабдуу система токтотуп калган. Түндүк электрге караган 110 киловольттук кабелдик линиялары чапташып калганына авария себеп болгон деп Ачекеев айтса, түндүк электр ишканасынын өкүлү Темиркул Дайыркулов ал линиянын кырсыкка тиешеси жок деди. Жыйындын соңунда электр станциялары ишканасы менен ЖЭПтин жетекчилиги жылытуу мезгилинде көйгөй болбойт деп убада беришти. Ошондой эле Равшан Сабиров жогорудагы кырсыкка күнөөлүүлөрдү аныктоого УКМК, өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитет менен экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекцияга 3 күндүк мөөнөт берди. Парламенттик шайлоо эң кеч кийинки жылдын май айында өтөт. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Ошко барган сапарында билдирди. Анын айтымында парламенттик шайлоо конституциялык реформадан кийин гана өтөт. Башкаруу системасын алмаштырып алып, анан шайлоо өткөрөлү деп чечтик. Менин болжолумда апрель айларына, ашып кетсе май айларына барат. Ушул убакыттарда парламенттик шайлоо болот, деди Жапаров. Эл менен жолугушууда эмне үчүн президент менен жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо өнөктүгүн чогуу өткөрүүгө болбойт деген суроо берилди. Биз конституциялык укуктук талаага кайтып келдик деп дүйнөгө жар салып атабыз. Демек, Конституциянын ченемдерин так сактайлы. Легитимдүүлүк сакталууга тийиш. Конституциянын 64 беренесине ылайык президент гана жогорку кеңешке шайлоолорду дайындайт. Ошондуктан биринчи президенттик шайлоо өткөрүлүшү керек, деди Жапаров. Крим төбөл атыккан Камчы Көлбаев УКМКнын тергөө абагында калды. Анын жактоочусу арызды кайтарып алып, бүгүн шаардык сотто Көлбаевдин бөгөт чарасы боюнча соттук отурум болгон жок. Камчы Көлбаев 22 октябрда шаардагы спорт клубтардын биринен кармалган. Ал кылмыштуу уюмду түзүү же ага катышуу беренеси боюнча шектелүүдө. Буга чейин 1 май райондук соту Көлбаевдин бөгөт чарасын карап, тергөө иштери аяктаганга чейин УКМКнын СИЗОсуна киргизүү чечимин чыгарган. Токмок шаардык ооруканасы капиталдык оңдоодон кийин ишке берилди. Ал 216 орунга эсептелген. Анын капиталдык ремонтуна 46 миллион сомго чукул сом сарпталган. Имараттын жана откананын эски чатыры жана электр тутумдары алмаштырылган. Ички жана тышкы суу түтүктөрү менен канализациясы кайрадан жасалып, саркынды сууларды чогултуучу жай орнотулган. Тийиштүү эмеректер менен да жабдылган. Оорукананын ишке берилишине вице-премьер Эльвира Сурабалдиева катышты. Учурда дары-дармек каражаттары боюнча запастар кыска мөөнөткө алдыдагы 2 айга жетиштүү деген маалымат алынууда. Оорукана жетекчилерине дагы бир ирет кайрылып кетем. Кызыл зонада иштеген врачтарга дары-дармектер, жеке коргонуу каражаттары жана маскалар жетиштүү болушу керек, деди Сурабалдиева. Коронавирусту дарылоо боюнча 5-протокол 2 аптанын ичинде даяр болот. Бул тууралуу бүгүн Саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы пульмонологу Талант Сооронбаев билдирди. Анын айтымында азыркы этапта бейтаптар 4-протокол менен дарыланууда. Анда бардык кемчиликтер оңдолгон. Вирусту үйдө дарылоо, ооруканада кароо, сасык тумоо менен коронавирус аралашса эмне болот деген суроолордун баары камтылат, деди пульмонолог. Талант Сооронбаевдин айтымында коронавируска чалдыккандардын 80% дары ичпей, рентгенге жана томографияга тартылбай, үйдө дарыланышы шарт. Азыр көйгөй дары жетишпей же дарылоо жоктугунан эмес, маселенин баары ашыкча дары жазып берүүдөн улам келип чыгууда, деди пульмонолог. Талант Сооронбаевдин айтымында рентгенге жана томографияга бир гана врачтын айтымы менен гана тартылуу керек. Илдет жуккан баштапкы 5 күн ичинде ал көрүнбөйт. 6 же 7 күндөн гана байкалат. Рентгенге жана томографияга барып тартылам деп кезекте туруп башкаларга коронавирусту жуктуруп коюу мүмкүн. Дене табыңыз ысып турса, үйдөн чыкпаңыз, деди пульмонолог.
метеоролог. Керемет жомок деле эмес, жашоодо да болуп турат. Измирде жер титирегенден 4 күндөн кийин тагыраагы 91 саат өткөн соң урандылардын арасынан наристени аман таап чыгышты. Маалыматка ылайык 4 жаштагы Айдан Кезгин аттуу кыз урандын алдынан куткарылган 107 адам болуп калды. Наристени таап чыккан куткаруучулардын бири кыз батирлердин бириндеги кир жугуч машинанын алдында тыгылып калгандыгын айткан. Алгач мен анын үнүн угуп, башка куткаруучуларга бул жөнүндө билдирдим. Кызга жеткенде колун шилтей албай калабы деп анын атын сурадым. Ал колун көтөрүп булгалады, деди куткаруучу. 30 октябрда Түркиянын Измир шаарында 7 балдык зилзала катталып, соңку маалыматтар боюнча 100дөн ашуун киши каза таап, миңден көп адам жаракат алган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ооруп калды. Жактоочусунун айтымында ага өткөн аптада дарыгерлер тарабынан бронхит диагнозу коюлган. Ошол күндөн тарта анын абалы начарлап кетти. Бүгүнкү күндө Атамбаевдин ден соолугунун абалы эртеңки боло турган сот отурумуна катышууга жол бербейт. Өткөн аптадан бери оорусу күчөгөнүнө байланыштуу ден соолугу начарлап кетти, деп билдирди Замир Жошев. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусундагы сот отуруму эртең саат 10:00 1 май райондук сотунда болот. Соңку 30 жылдан бери бизде экс деген макамы бар бир да президент жок. Ырым кылып Сооронбай Жээнбековго экс-президент деген макам бердик. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Ошко барган иш сапарында билдирди. Сооронбай Жээнбековго экс-президент макамын берүүгө каршы болгондор чыкты. Көпкө ойлондум. Бардык сокуну өзүмө алып, ага макам берүү боюнча буйрукка кол койдум. Анткени бизде 30 жылдан бери экс-президент жок. Экөөнү кубалап ийгенбиз. Бирөөсүнүн макамын алып түрмөгө тыкканбыз. Сооронбай Шариповичти да кубалап түрмөгө тыксак, мындан кийин да терс көрүнүштөр улана бербейби деп ойлоп, ырым кылып ушундай кылдым. Мындай жол аркылуу кийинки бийлик мыйзамдуу жол менен келет дегенди көрсөткүбүз келди, дейт Садыр Жапаров. Алмазбек Атамбаевди экс-президент деген макамынан жогорку кеңеш ажыраткан. Ал эми экс-президент деген макамы бар утурумдук өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаеваны Садыр Жапаров эмнегедир эсепке алган жок. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев кызы Айданек Текебаеваны турмушка узатканы буга чейин кабарланган. Кечээ 2 ноябрда Өмүрбек Текебаевдин жубайы Айгүл Текебаева социалдык тармактагы баракчасына тоң кызын турмушка узатып атканын айтып, бактылуу көз ирмемдер учурундагы сүрөттөр менен бөлүштү. Ата-эненин милдети балдарды чоңойтуп, тарбиялап, андан соң аларды өз алдынча турмуш жолуна салуу. Тунубузду узатып, кайната, кайнене статусуна ээ болдук. Биринчи жолу кудагый күтүп, өзгөчө кубанычта болдук. Жакшылыгыбызга ортоктош болуп, кубанычыбызды бөлүшкөн. Бизге калоо тилек арнаган бардык жакындарга, туугандарга, досторго терең ыраазычылык билдиребиз. Баарыңыздар кыз узатып, келин алыңыздар. Заманыбыз тынч болуп, ар дайым тойлор болсун, деп жазды Текебаева. Футбол боюнча Кыргыз улуттук курама командасынын оюнчусу 19 жаштагы футболчу Гүлжигит Алыкулов Кайрат клубу менен мөөнөтүнөн мурда Казакстандын чемпиону болду. Бүгүн 3 ноябрда футбол боюнча Казакстан чемпиондугунун 14-турунун алкагында Кайрат командасы өз үйүндө Ок жетпес командасын кабыл алып 3-1 эсебинде жеңип алды. Гүлжигит Алыкулов оюндун 2-бөлүгүндө алмашууга чыкты. Бул көрсөткүч менен Кайрат клубу жалпы 44 упай топтоп, 2-орунда келе жаткан Астана командасынан 17 упай ашып кетти. Калган беттештердин жыйынтыгына карабастан Кайрат клубу 2020-жылдагы Казакстандын чемпиону болду. Гүлжигит Алыкулов Кайрат клубуна Ниман клубунан ушул жылдын январь айында өткөн. Финансы полициясы Төө бурчактын баасын негизсиз арзандаткан алып сатарларды аныктады. Бул тууралуу каржы полициясынын маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Финполдун төрагасы Сыймык Жапыкеев өткөргөн кеңешмелердин биринде Талас облусундагы Төө бурчактын түшүмүн сатуу боюнча ишкердикти мыйзамдуу жүргүзүү жөнүндө маселе көтөрүлгөн. Анда өнүмдү сатуу баасы кыйла жогору болгон учурда фермер өндүрүүчүлөрдөн Төө бурчактарды арзан баада сатып алып жаткан ортомчуларды, алып сатуучуларды жоюу боюнча конкреттүү милдеттер коюлган. Мындай фермерлер чыгымга учурап, сарпталган акчалары акталбай калат. Аталган демилгенин негизинде Талас облусунда салык органында тийиштүү каттоосу жок жана төмөндөтүлгөн баада бурчак сатып алууда ишкердик менен алектенген адамдарды аныктоо үчүн текшерүү жүргүзүлдү. Жүргүзүлгөн рейдтердин жыйынтыгы боюнча Талас облусунда салык органдарында каттоодон өтпөстөн кайра сатуу максатында Төө бурчакты аябай арзан баада сатып алуу боюнча бир нече фактылар аныкталды. Бул фактылар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып
башталып, ал боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп атат. Ошондой эле Финпол кызматкерлерин камтыган атайын комиссия алдын алуучу рейдтик иш-чараларды үзгүлтүксүз өткөрүп, анын жүрүшүндө баалардын төмөндөшүнө жол бербөө үчүн сатып алуучулар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Муну менен бирге Талас облусундагы төө бурчак өндүрүүчүлөрүнүн сатып алуу баасынын акырындык менен жогорулашынын натыйжасында оң натыйжага чечилди. Ушул жылдын октябрь айында Лопатка сортундагы төө бурчактын баасы 67-70 сом болсо, ноябрь айында 86-88 сомдо түздү. Чаарала бышуучу сорттогу түстүү төө бурчак ушул жылдын октябрь айында 80-85 сом болсо, азыр 96-100 сомду түзүүдө. Сиздер бул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер кунак улансын.